Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган Нэнси Пелоси Тайванга барып бир күнгө жетпей чыгып кетти. АКШ Аль-Каиданын лидери Айман Завахирини жок кылды. Талибан Американын мындай кадамын эл аралык принциптерди бузуу деп атады. Талибан командири Тажикстанды бир аптада басып алууга талиптердин дарамети жетерин эскертти. Одесса портунан Украинадан жүктөп чыккан кеме Түркиядан өтүп, Ливанга бет алды. Ушул жана башка дүйнөдөгү кабарларды мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган Нэнси Пелоси Тайванга барып бир күнгө жетпей чыгып кетти. Кытай аскердик машыгууларды өткөрүп жатат. АКШ Конгрессинин спикери Нэнси Пелоси Кытайдын эскертүүсүнө карабай Тайванга барып, дүйнөнү дүрбөлөңгө салды. Кыска убакытта ал Тайван президенти Цай Инвен жана кытайлык оппозициячыл активисттер менен жолугушууга жетишти. Кытай болсо армиясын согуштук даярдыкка келтирди. Жолугушуудан кийин Тайван президенти Пелосиге ыраазычылыгын билдирди. Ал спикер Пелоси менен жолугуп, анын Тайванга болгон колдоосун сезүү өтө кубанычтуу экенин жана бул сапар АКШ Конгрессинин эки тараптуу мамилелерге болгон күчтүү колдоосун гана чагылдырбастан, демократия жалпы коркунучтарга каршы бирге турарын кабарлайт деп өзүнүн Twitter баракчасына жазды. Ал эми Кытайдан жана Гонконгдон качкан оппозициячылар менен Пелоси Тайбэйдеги Адам укуктары улуттук музейинде жабык жолугушту. Достор, кээ бириңер адаттагыдай Google'дан Нэнси Пелосини издеп жиберсеңер керек. Аны мен айтып берейин. Сапары дүйнөдөгү саясий абалды дүңгүрөткөн 82 жаштагы Нэнси Пелоси деген ким? Чуулгандуу сапарды Пелоси мындайча түшүндүрдү. Госпожа президент, я думаю, что важно напомнить одним и проинформировать других о том, что 43 года назад, приняв закон об отношениях с Тайванем, Америка дала твердое обещание всегда поддерживать Тайвань. И на этом прочном фундаменте мы построили процветающее партнерство, основанное на наших общих ценностях самоуправления и самоопределения, сосредоточенное на наших общих интересах безопасности в регионе и во всем мире, приверженное экономическим связям, которые ведут к процветанию наших народов. Буга Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү төмөнкүчө жооп берди. Пекин неоднократно заявлял США о своей твердой позиции, согласно которой Китай решительно выступает против визита Пелоси на Тайвань. Мы озвучивали ее по различным каналам и на всех уровнях, но, очевидно, США и сепаратистские силы на Тайване ее не услышали. В данном случае китайские военные могут вести диалог с США и сепаратистскими силами на Тайване только на понятном им языке. Голос Америки жазгандай, мындай ооз-эки билдирүүдөн көп өтпөй 5 августта Кытай Пелосиге жана анын жакындарына санкция киргизди. Кытай эмнеге ачууланды? Кытай Тайванды өзүнүн провинциясы катары эсептейт жана аны кайтаруу үчүн күч колдонууга да даяр экенин билдирип келет. Ал эми Тайвандын бийлиги өлкөнү суверендүү мамлекет деп эсептейт. Өлкөдө демократиялык шайлоолор өтүп, өзүнүн конституциясы дагы бар. Ортодогу чоң тирештин 70 жылдык тарыхы бар. Вашингтондун Тайвань менен расмий дипломатиялык мамилелери жок болгону менен Америка аларды союздашы катары колдойт. Президент Джо Байден Кытай согуш ачса Тайванды коргонуу каражаттары менен камсыз кыларын айтканы бар. Буга чейин ал Кытай-Тайвань мамилесинин курчушун Россия менен Украинанын мамилесине салыштырган. Кытай басылмасы Синьхуа жазгандай 2 августтан тарта аралдын айланасында пландалган аскердик машыгуулар өтүп жатат. Кытай бийлиги аскердик окуулар жекшемби күнү бүтөөрүн, ага чейин чет элдик кемелер жана учактар бул аймакка кирбөөсүн жарыялады. Тайвань болсо бул аракеттерди эл аралык мыйзамдарды бузуу, блокада деп атады. Кытай экономикалык чаралар менен жооп кылып, Тайвандын бир нече категориядагы азык-түлүк товарларын импорттоого, ошондой эле ал жактан кум экспорттоого тыюу салды. Ошондой эле көз карандысыздык кыймылы менен байланыш бар деп эсептеген Тайвандын эки уюмун кара тизмеге киргизип, АКШнын Пекиндеги элчисин чакыртты. Учурда 13 гана мамлекет Тайвандын суверендүүлүгүн тааныйт. Ал эми Кытай болсо буга жол бербөө үчүн өзүнүн таасирин толугу менен пайдаланып келет. Ал эми Пелосинин сапарынан кийин Кыргызстан менен Казакстан Кытай тарапта экенин ачык жарыялашты. АКШ Аль-Каиданын лидери Айман Завахирини жок кылды.
Талибан Американын мындай кадамын эл аралык принциптерди бузуу деп атады. Афганистанда Аль-Каида террордук уюмунун лидери Айман Завахири АКШ тарабынан өлтүрүлдү. Бул маалыматты АКШ президенти Джо Байден тастыктады. Анын айтымында АКШнын атайын кызматы ушул жылдын башында эле Завахиринин жүргөн жерин аныктаган. Ал Кабулда үй бүлөсү менен жашынып жүргөн. Сокку дрондон атылган 2 Hellfire ракетасы менен урулган. Андан Завахири менен бир үйдө турган туугандары тегерегиндеги жай тургундар жабыркаган эмес. 71 жаштагы Айман Завахири АКШ тарабынан террорист катары изделген кишилердин ичинен Усама бин Ладенден кийинки экинчи сапта турган. Анын өмүрү үчүн $25 миллион сыйлык да коюлган эле. Эсиңиздерде болсо, мындан 21 жыл мурун тагыраагы 2001 жылдын 11 сентябрында Америкада тарыхтагы эң чоң теракт болгон. Террордук Boeing самолеттору Нью-Йорктогу эң чоң эгиздер соода борборун талкалаган. Анда 3000ге жакын адамдын өмүрү кыйылган. Каргашалуу күндүн кечинде ошол мезгилдеги АКШ президенти Джордж Буш младший теракттын артында Усама бин Ладен турат деп жарыялаган. Андан кийин 20 сентябрда АКШда болгон конгрессте Джордж Буш биздин террористтик уюмдарга каршы согуш Аль-Каидадан башталат жана дүйнөдөгү бардык террордук уюмдар табылып, жок болмоюнча улана берет деп айткан. Ал эми чабуулду уюштуруучуларынын бири катары Айман Завахири таанылган. Ошондон бери ал эл аралык издөөдө жүргөн. Усама бин Ладен 2011 жылы Пакистанда америкалык атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин Аль-Каиданы Завахири жетектеп калган. Айрым маалыматтар боюнча Завахири бин Ладендин жеке дарыгери жана кеңешчиси да болгон. АКШ атайын операция даярдалып жатканын Талибанга кабарлаган эмес жана Талибандын жетекчилери Аль-Каиданын лидери Кабулда жашынып жүргөнүн билишкен деп эсептейт. Талибан Американын мындай кадамын эл аралык принциптерди бузуу деп атады. Бул жерде чоң суроо жаралат. Талибан Завахиринин Кабулда экенин билип туруп, эмне үчүн ачыктаган эмес? Белгилүү болгондой, Талибан менен Аль-Каида түзүлгөндөн бери бири-бирине айыгышпас кас болуп келет. Анда эмне үчүн Талибан Завахиринин жүргөн жерин Америкага да ачыктаган жок? Божомолдор боюнча Завахири Афганистанга Талибан бийлиги орно эликте келген болушу да ыктымал. АКШнын айтымында талиптер мындай кадам менен Дохада кол койгон 2020 жылкы келишимдин шарттарын бузган. Себеби келишимде Талибан Афганистанды эл аралык терроризмдин башпан эгине айлантпоону убадалаган болчу. Айман Завахири өлтүрүлгөндөн кийин АКШ өз жарандарын сак болууга чакырды. АКШ мамлекеттик департаменти билдиргендей, лидердин өлүмү Аль-Каиданын тарапташтарын жана аны менен байланышы бар башка террордук топтордун америкалык объекттерге жана жарандарга кол салууга түрткү болушу мүмкүн. Афганистан темасын улай. Талибан командирлеринин бири Тажикстанды бир аптада басып алууга талиптердин дарамети жетерин эскертти. Бирок 2 апта мурда эле экстремисттик кыймыл коңшу мамлекеттерге коркунуч туудурбайбыз деп билдирген эле. Командир Мухаммед Джан Хамза Тажикстан Афганистандын ички иштерине кирише берсе, алар өлкөнү бир аптада басып алууга кудурети жетерин билдирди. Бул тууралуу #Stop аталыштагы Афган гезити өз булактарына таянып кабарлады. Маалыматта Джан Хамза мындай билдирүүсүн Талибан өкмөтүнүн министрлеринин биринин катышуусунда Тажик чегарасы менен чектешкен Тахор провинциясында жасаган. #Stop жазгандай, командир эгерде Орусия Тажикстандын артында турбаганда талиптер өлкөнү бир аптада басып ала турганын айткан. Расмий дүйшөмбү Мухаммед Джан Хамзанын айткандарына азырынча жооп бере элек. Эске салчу жагдай. Тажик бийлиги Талибан өкмөтүн тааныган эмес, ошондуктан да алардын жооптуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө реакция кылбайт. 26 июлда Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки Ташкентте өткөн конференцияда Афганистан Борбор Азияга коркунуч жаратпашын билдирген эле. Бирок 2 апта өтүп-өтпөй талиптер Тажикстандын бийлигине кайрадан эскертүү берди. Афганистандын мурдагы өкмөт башчысы Ислам партиясынын негиздөөчүсү Гулбеддин Хикматияр 3 ай мурда Кабулда Тажикстанды улуттук каршылык фронтун колдогону үчүн сынга алган. Хикматияр Тажик бийлигине кайрылып, өз аймагын каршылык күчтөрүнө баш калкалоого бербөөнү эскерткен. Ал болсо Афганистан Тажикстандын саясий оппозициясына баш калкалоого жай берерин айткан. Талибан экстремисттик кыймылы Афганистандын бийлигин 1 жыл мурда басып алып,
өкмөтүн Ауганстан Ислам Эмираты деп атаган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Талибан өкмөтүн анда этникалык тажиктердин жоктугунан сынга алган. Ауганстандын калкынын 40%га жакынын этникалык тажиктер түзөт. Азов полку Орусияда террористтик уюм деп табылды. 2000ден ашуун Украина аскеринин тагдыры эмне болот? 2 августта Орусиянын жогорку соту башкы прокуратуранын доосун канааттандырып, Украинанын Азов улуттук полкун террористтик уюм деп тааныды. Азов полкунун уюштуруучулары өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Эл аралык уюмдун мүчөлөрү 20 жылга соттолушу ыктымал. Орусиянын коргоо министрлиги Украинада согуш башталгандан 2 ай өткөндө Мариупольда Азов полкунун 2439 мүчөсү багынып бергенин кабарлаган. Жогорку соттун чечиминен кийин азовчулар алмашууга жатпайт. Аларды трибунал күтөт деген чоочулоолор жок эмес. 29 июнда эки өлкөнүн бийлиги 144 аскер кызматкери алмашылганын билдирген эле. Украина кайтарган аскерлердин 3/1 бөлүгү азовчулар болчу. Учурда азовчулардын жакындары алардын амандыгын тилеп жатышат. Анткени 30 июлда Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков Элиновка айылындагы колонияга урулган ракеталык соккудан улам 51 украин туткуну каза тапканын кабарлаган. Сокку урулган баракта Азов полкунун жоокерлери кармалып турган. Андан сырткары 73 аскер оор жаракат алганы белгилүү болду. Кремль Украин туткундары кармалган тергөө изоляторуна Украинанын куралдуу күчтөрү америкалык Хаймарс жапыртаткылоочу системасынын ракетасы түштү деп билдирди. Ал эми Украинанын куралдуу күчтөрүнүн расмий өкүлү Александр Штупун коргоочулардын өлүмүн оккупациялык күчтөрдүн террористтик акты деп атады. Киев азовчулардын өлүмүнө изолятордагы жардыруу себеп болду деп маалымдады. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, его осуществили наемники из ЧВК «Вагнер» под личным командованием номинального владельца частной военной компании Евгения Пригожина. Организация и осуществление теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны Российской Федерации. Основной целью теракта было сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Владимир Зеленский Бириккен Улуттар уюму менен кызыл чырымды Украина аскерлеринин өлүмүн иликтөөнү талап кылды. Анткени буга чейин Киев БУ менен кызыл чырымдан туткунга түшкөн Украина аскерлеринин өмүрүнө кепилдик алганын жарыялаган эле. Азов ыктыярчылар кирген аскердик бөлүк катары Мариупольда 2014 жылы түзүлгөн. Бирок кийин Украинанын улуттук гвардиясынын курамына полк катары кирген. Орус бийлиги азовчуларды улуттун тазалыгына басым жасаган экстремисттик топ деп сыпаттап келет. Бирок согуш башталганда азовчулар Мариупольдагы Азовсталь комбинатын 2 айдай коргогон. Кийин аскерлер орус армиясына багынып берүүгө аргасыз болушкан. Буга чейин медиа хаптын журналисттери ЧВК «Вагнер» Борбор азиялыктарды согушка тартып жатканын иликтеген. 3 августта молдовалык журналисттер орус армиясынын катарына кошулууга Приднестровиянын жашоочуларында азгырып жатканын аныкташты. Райс Молдова 3 августта Приднестровиядеги орус армиясынын жалдоочулары аталыштагы иликтөөсүн жарыялады. Анда молдовалык журналисттер жалдоочулар орус армиясына тиешеси бардыгын аныктап чыгышкан. Орус армиясына контракт боюнча кызмат өтөө тууралуу жарыялар Telegram аркылуу жиберилген жана көчөдөгү мамыларга илинген. Журналисттер иш издеген адам болуп, жарыядагы номерге байланышканда, ал аскери атайын даярдык талап кылынбай турганын айткан. Кийин журналисттер жалдоочулар орус армиясынын ыкчам тобуна караштуу экенин аныктады. Жалдоочулар орус жарандыгы бар адамдарга бардык шарттарды убада кылышат. Биринчи контракт бүткөндөн кийин ай сайын 25 000 рубль социалдык пакет берилет дешет. Контракт 3 жылга түзүлөт. Журналисттер контракт түзүп, февралдан бери орус армиясында кызмат кылып жаткан кишинин жакындары менен байланышканда, алар тамак-аш, дары-дармек жана гигиеналык каражаттарды жеткирип турганын айтып берген. Иш жүзүнө келгенде убадаланган шарттар аткарылган эмес болуп чыккан. Орусиянын колдоосу астында Приднестровияда жашаган орус тилдүү калк 90-жылы Молдовадан бөлүнүп, өзүн көз карандысыз аймак деп жарыялаган. Молдова жана эл аралык коомчулук анын көз карандысыздыгын тааныбай келет. Молдова аны өзүнүн аймагы деп эсептейт.
Молдованын тышкы иштер жана евроинтеграция министрлиги журналисттерге орус армиясы тарабынан жергиликтүү тургундарды Приднестровье аймагында мыйзамсыз жайгашкан аскерий түзүмдөргө азгыруу өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана суверенитетине доо кетирет деп билдиришкен. Молдованын аймагы Украина менен чектешет. Согуш башталгандан тартып 100 миңдеген украиналыктар Молдовага качып өткөн. Орус армиясы Приднестровьеге бастырып кирет деген чоочулоолор азыркы күнгө чейин бар. Мындан улам Молдовада Украина менен бирге евро биримдикке мүчө болууга арыз берген. Эки өлкө тең 23 июнда евро биримдикке кирүүгө талапкер деп таанылган. Одесса портунан Украинадан жүктөп чыккан кеме Түркиядан өтүп Ливанга бет алды. Украинадан жүктөп чыккан кеме Түркиядагы Стамбул портунда эл аралык инспекторлорунун текшерүүсүнөн кийин сапарын улантып Босфор кысыгы менен Ливанга бет алды. Түркиянын коргоо министрлиги 3 августта маалымдагандай кемени 20 кишиден турган топ текшерип чыкты. Белгилүү болгондой, Кара деңиз портторун ачуу боюнча келишимдин алкагында 1 августта Одесса портунан биринчи кеме жөнөп кеткен. Ага чейин Орусия февраль айынан бери Украинанын портторун жаап салган эле. Бирок тараптар Түркия жана БУнун ортомчулугу менен жүк ташууну кайра жандантууну макулдашты. Украинада согуш башталгандан бери алгачкы болуп дан экспорттогон Рацион кемеси 26 000 тонна Украин жүгөрүсүн Сьерра-Леондун желеги астында тартып баратат. Дүйнө жүзү көз салып турган кеме данды Ливандын Триполи портуна алып барып түшүрөт. Кеме биздин өнөктөштөр БУ жана Турция тарабынан кепилденген коопсуз коридор аркылуу жүрөт деп социалдык тармактарга Украинанын инфраструктура министрлигинин башчысы Александр Кубраков жазган. Анын айтымында порттордун ачылышы Украинанын экономикасына кеминде 1 миллиард доллар киреше алып келип, айыл чарба тармагына келерки жылдын планын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми жакынкы арада дагы 16 кеме Одесса облусунун портторунан жөнөп кетүүнү күтүп жатат. Bloomberg болсо түрк булактарына таянып, Украина портторунан дан экспортунун көлөмү жыл аягына чейин 25 миллион тоннага жетиши мүмкүн экенин билдирди. Украинанын экспортунан дүйнөнүн азык-түлүк коопсуздугу көз каранды. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Твиттерде кеме Одессадан жылган күндө жакынкы чыгыштагы, Азиядагы жана Африкадагы өлкөлөр жана деги эле дүйнө жүзү үчүн жеңилдик күнү. Эгерде Орусия келишимди сактаса, Украина ар дайым ишенимдүү өнөктөш бойдон кала берерин баса белгиледи. Достор, бул келишим жөнүндө кененирээк айтып берейин. Июль айынын аягында тагыраагы 22 июль күнү Түркия жана БУнун ортомчулугу менен Орусия жана Украинанын делегациялары Черноморск, Одесса жана Южный портторунан эгин экспорттоо боюнча келишимге кол коюшкан. Анын шарттарына ылайык Украина кемелери миналардан тазаланган суудагы коопсуз коридор аркылуу жүрүп, аны аскердик корабльдер коштоп жүрөт. Бул учурда Орусия кол салбашы керек. Ал эми дан ташыган кемелерди кароону Стамбулда түзүлгөн координациялык борбору ишке ашырат. Себеби Орусия Украинага кирип чыккан кемелер батыштын курал-жарагын ташып келиши ыктымал деп кооптонот. Орусия тарабынан Украинанын эгиндери порттордо жабылгандан бери дүйнөлүк азык-түлүк кризисине алып келди. Нан жана макарон азыктары, өсүмдүк майы жана жер семирткичтер кымбаттады. БУнун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына ылайык быйыл 50 миллиондон ашык африкалыктар азык-түлүк жетишсиздигин башынан кечириши мүмкүн. Орусия буга батыш өлкөлөрүн жана алардын санкцияларын айыптайт. А сиз кандай ойлойсуз? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Бул жумадагы маанилүү кабарлардын топтому ушулар болду. Медиа хаптан такталган жана туура маалымат алыңыз. А мен силер менен коштошпойм. Апта аягына чейин көрүшкөнчө.